Сулайман тоо дүйнөдөгү ыйык деп аталган 3 тоонун бири. 116 гектары ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинде. Бирок биз сиздерге бул жолкусун суусу жетпеген, таштанды толгон жана мыйзамсыз курулуштар курчаган Сулайман тоо тууралуу көрсөтөбүз. Biz Süleyman Toğunu büt tegerek çetinden jaşıl kıla albayбыз. Бүгүнкү күндө кара кулпу кайтарып турат. Ушундай жалбырак баскан, баягы илгерки эски Союздун жолу менен басайын, өзүңөр көргөндөй, азыркыдай болсо коштук. Белинен кезет. Эмнеге түйүнөн такыр кесип койбойт? Түшкөн эми акыл менен текстиль строй деген. Алар кайсы мыйзамдын негизинде ким бошотот? Урматтуу достор, биз Оштобуз, Сулайман тоонун түбүндөбүз. Сулайман тоонун тегерек четин жашылдандыруу үчүн мынакей дал ушул суу айдоочу насос станциясы бүгүнкү күндө кара кулпу кайтарып турат. Мынакей бүт бардыгы бек бул жерде. Биздин чет өлкөдөн келген туристтер дал ушундай жалбырак баскан, баягы илгерки эски Союздун жолу менен басат десек жаңылышпайм. Андан тышкары таштандыга толгон бул жер. Кеттик, көрөлү мындан ары. Кандай болот, эмне болот дегендей. Анан дегенгиси бул Сулайман тоо боюнча биз жасап жаткан материалыбыздын максаты Сулайман тоого жылына мамлекет тарабынан дагы эбегейсиз чоң акча каражаттары бөлүнүп турары баарыбызга маалым. Буга чейин дагы Эдил Байсалов баштаган маданият министри ал тургай бул жактын президенттин Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү баштаган бир топ үлкөндөр Сулайман тоонун өнүктүрүү боюнча жана дагы болуп жаткан көйгөйлүү маселелер боюнча жыйын кылышкан. Албетте бул жазында болгон окуя. Эми жаз өттү, жай өттү, эми күз келди. Анан бул жактагы жергиликтүүлөрдүн айтымында Сулайман тоонун тегерек четиндеги жашылдандыруу иштери такыр эле колго алынган эмес дейт. Себеп дегенде ушунчалык чоң аймакка сууну алып өткөрүү жана дагы жашылдандырып туруу, дайыма суу менен камсыз кылып туруу бул дагы чоң бир түйшүктүү иштердин катарында дешет. Эми бул канчалык деңгээлде чындыкка кошот айтыш кыйын, же баягы эле биздин көнүп калган шылтоолордун бириби. Достор, бул Сулайман тоонун жетекчилиги бул жакты жашылдандыруу иш чарасын дагы мындай баягы өздөрүнүн исин жашырып деп коебу. Ошондой ишти кантип кол алган дебейсиңерби? Мынакей дал ушундай кылып куураган бактардын баарын чаап ташташкан да. Себеп дегенде баягы үстү зүңкүйүп куурап турса жаман көрүнөт. Андан көрө чаап салсак түбү бүрдөйбү деген бир ой келсе керек да. Мынакей ушинтип мындай бактар бул жакта толтура аябай элечи. Бул эмнеден кабар берет? Бул болгону мисалы бизге азыр айтыш мүмкүн да, күздүн күнү бардыгы деле саргаят, бардык дегенде куурайт дешиш мүмкүн. Туура. Бирок бул деген эмнеден кабар берет? Тетиги ала жастан баштап жайлата суу үстүгөн бактар бар. Тиги жана биз айтып атпадык беле? Бул Сулайман тоонун кайсы жетекчиси болсо дагы өлүп калган бактарды ушинтип мынакей белинен кезет да. Белинен кезет. Эмнеге түйүнөн такыр кесип койбойт? Эмнеге десе, эртеңки күнү бул жашылданып чыгат болуш керек деген ой болду да, бизде курап калган эле да дейт. Айтат да. Мисалы, эгерде бул бактар мисалы көзүңөр көргөндөй сап-сап болуп, катар-катар болуп тигилген. Союз убагында деле, андан кийин деле жакшылап эле өсүп келген. Буга муну эч ким тана албайт. Бирок бир нерсе бар. Акыркы жылдары эмнегедир Сулайман тоонун бетиндеги жашылдандыруу иштери колго алынбагандыгы айдан ачык эле көрүнүп турат. Тагыраагы тоонун кунары кетип атат деп айтсак болот да. Караңыздар. Толук bir toonун бети
бактаны чагып коюшкан. Бул жактар негизи суу ичпеген да. Бирок ичирсе болот эле. Иштетсе болот. Иштетсе болот. Тетиги насосуңар иштейби? Насосубуз иштейт. Иштейт. А неге сууну чыгарбай атышат? Суу Ачыгын айтканда. суу чыгат. Бул астына чыгат. Тескей күнгөй тарапка. Тескей жакка чыкпайт. Күнгөй жак жакшы ичет. Эми жакшы өзүнүн специалисти жок да. Ногу бактарды белинен кыркып тур да. Эмнеге белинен кырктыңар? Интересно. Эмнеге? Белинен, түбүнөн эмес. Буну ачыгы мен кыркканмын өз колдорум менен, эч отрицать этпейм аны. Кыркканбыз приказ негизинде. Ошол чарбачылыгы бар. Анарбаев Алмаз деп. Ушулар уруксат берген, биз уруксат алдык дейт. Кырккыла деди. Жогоруда өзүңүздөр уккандай Сулайман тоонун мындай кейиштүү абалына келип калышына кайра жетекчинин алмашчы жана дагы кызматкерлердин айлык маянасынын өтө төмөн болгондугу себеп экен. Биз мындан ары Сулайман тоонун директорунун милдетин убактылуу аткаруучуга барып, бир катар суроолорду берип көрдүк. Себеп дегенде азыркы күндө Сулайман тоодо директор жок. Эми жашылдандырууну биз Сулайман тоону бүт тегерек четинен жашыл кыла албайбыз. Бул сиз Ого чейин кылышкан да, эгер кылбаса айтпайт болсо. Жок, бул өсүп турган бактарга суу жетпей калганда куурагандан белинен чапкансыңарчымы? Ал боюнча маалымат берип коеюн. Ар бир ошо буга чейинки историяны карап турган болсоңуз, ошо кыйылган, чабылган дарактар боюнча немелер келинген, тийиштүү органдар келип, тиешелүү чараларды бизге көрүп кетишкен. Ошо мыйзамсыз кыйылгандар. Ошо эмнеге себептен кыйнаган? Бизде эки немеге бөлүнгөнбүз, топкочу. ЮНЕСКОнун эксперттери айтат, бул Сулайман тоо миллиондогон жылдардан бери жапайы, бул жарым чөл да, бул негизинен Акиташтан турат. Анан топоктун бурпондуулугу ушул төмөн жактарында гана бар, жогорулаган сайын топурактын катмары кыска болуп кайра ташка тие берет да. Бул 78-жылы искусственный отургузулган дарактарчы. Султан Ибраимович мезгилинде ар бир ишканага бөлүнүп берип, бул жер жакшыландырылган. Ол дарактар уже азыр токой болуп чоң болуп кетишкен да. Бул массалык түрдө 2-3 жыл кыйылган. 2000 жылда атайлап жашылдандырууну кесип болду да. Атайлап жашылдандыруу. Атайлап эмес, алардын тамыры ташка тийип, кайра куурап, анан түбүнөн чыккан да. Ошон үчүн биздеги дарактар билектен чоңойбойт да. Себеби азык жетишпейт, чоң дарак болуш үчүн. Анан биз кыя беребиз, кайра эме болот да. Төмөн ылдыйларында гана биз ошондой чоң мындай дарактар өткөрсөк болот. 2006 жылдын 8 сентябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтү токтом токуган. Анда Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин аймагына курулуштун бардык түрлөрүнө тыюу салынат деп турат. Бирок музейдин директорунун милдетин аткаруучу Эмаком жана Текстиль Строй Холдинг компаниялары көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамсыз куруп алгандыгы тууралуу айтып берди. Эмне кайсы бир себептерден улам көп кабаттуу 2 объект түшкөн экен. Түшкөн Эмаком менен Текстиль Строй деген. Алар кайсы мыйзамдын негизинде ким уруксат берген? Алардын тилекке каршы тиешелүү органдардан эч кандай мыйзам укугун алган эмес. Ошол үйлөр башталганда, ошо эски үй бузулуп атканда бизден эскертүүлөр берилгендиктен аларга кылмыш иш козголуп, дагы эле сот уланып атат. Дагы эле. Анан сиздер тараптардан баягы эскертүүлөр берилген. Эскертүү берилип, сүрөттөргө тартылып, архитектурадагы уруксат берген эмессиңер. Биз дагы берген эмеспиз, архитектура дагы берген эмес. Өздөрү эле салып алды. Өздөрү эле алар эме кылган, ошол жерде 2 кабат аварийный түрдө үй бар эле. Ал ошо жер титирөөдөн улам аварийныйга берилген, ошо бузууга деп сейсмологиядан чечим алгандагы ошо үйдү бузуп алган. Алардын ээлери ким? Алардын ээлери ошол жердеги жителдер болгон ичиндеги. Мекеменин ошол кездеги жетекчиси Абдырахманов 2018-2019 жылдары эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгына көп кабаттуу 2 объект түшүп жаткандыгы тууралуу кат түрүндө жазып кулак кагыш кылган. Ал тургай курулуштун ээлерине дагы Сулайман тоонун аймагына курулуш курууга болбойт экендигин эскерткен. Бул каттарга жооп катары 2021 жылдын 26 ноябрында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги мындайча жооп кылган. Тагыраагы Эмаком жана Текстиль Строй Холдинг
көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун мыйзамсыз деп таап, аны сотко беришкен. Ал эми үстүбүздөгү жылдын март айында Эдил Байсалов баштаган Маданият министри Азамат Жамангулов коштогон жыйын болгон. Анда ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын жоопту катчысы келип сөз сүйлөгөн. Жыйында Сулайман тоонун буфердик аймагына көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча жашылдандыруу жана өнүктүрүү тууралуу маселе көтөрүлгөн. Айтайын дегенибиз, Сулайман тоонун администрациясына жылына 16 миллиондун тегерегинде акча бөлүнөт. Бирок жылыш жок. Ал эми ушул каражат менен укмуштууда жашылдандыруу иштерин жүргүзүп салса болот деп Ош облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү айткан. Бирок жөжөнү күздө санайт дегендей, иш болгон эмес. Чоңдордун көзүнчө куру сөз болгондугун жогорудагы кадрлар далилдеп турат. Күз болобу, кыш болобу, жайын болобу, кышын болобу, жап-жашыл көктөндүрүп койсок болот, ушундай калып келсек болот анысы. Туурабы? Мыйзамсыз курулуштар тууралуу ЮНЕСКонун иштери боюнча улуттук комиссиянын жоопту катчысы маселени кабыргасынан койду. И поверьте, вот практически каждый раз у нас возникают какие-то, не хотелось бы говорить проблемы, да, какие-то спорные моменты вот с этим объектом. Я надеюсь на понимание на всех сторон, да, что мы придем, и мы это делаем, потому что столько лет эта гора была, столько веков, да, и мы просто обязаны сохранить. Бирок Ош шаарынын биринчи вице-мэри буга каршы сүйлөп, курулуш болушу керек деген таризге өткөн. Мындайча караганда мына Сулайман тоосу, буфердин жана могу биздин көчө, интернационал көчө, буквально экөөнүн ортосу где-то бир километр тегерегинде чыгат да. Ушундан кийин эле сразу бул жака уже 20 этаж курса болот экен, бул жерине уже 4 этаждан ашпаш керек экен да. Что-то нелогично. Ал эми Эдил Байсалов эки тараптын тең көңүлүн калтырбай, жайгарма сөздөрүнөн келтирип, жыйында жыйынтыктаган. Коюшубуз керек. Жеке менчик кызыкчылыктан. Менин оюмча бул жерде биздин багытыбыз бир. Принципибиз да бир болуш керек. Биз бул ирет Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин тегерегиндеги кызыкчылыктар кагылышы тууралуу кеп баштадык. Кийинки эфирде сиздерге курулуштардын таржымалы боюнча анын артында кимдер турат жана мыйзам үстөмүндүүлүгү кайсыл иш процессине келгенде токтоп калган деген суроолорго жооп алып беребиз. Андыктан коштошпойлу.